Прокуратура тарабынан Ош электр ишканасынын кызмат адамдарына кылмыш иши козголду. Бул аталган ишкананын үстүнөн козголуп жаткан алгачкы кылмыш иши эмес. Өткөн жылы бир нече ирет кылмыш иши козголгондугу боюнча маалыматтар чыккан. Анын бирден бир себеби мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип, прокуратура органдары электр тармактары ишканаларын текшерүүгө ала баштады. Ош облустук прокуратурасы Ош электронун кызмат адамдарына кылмыш ишин козгоду. Алар ишкерлердин 21 миллион сомдон ашык акчасын, жумушчулардын айлык акыларын төлөп берүүгө, салыктан болгон жана башка карыздарын жоюуга пайдаланып жиберишкен. Бул өз кезегинде финансылык мыйзам бузуу болуп, ишкерлердин кызыкчылыктарына өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген деп аныкталды. Иш боюнча ким жоопкер экени тергөөнүн жүрүшүндө маалым болот. Кылмыштын белгилери менен кылмыш козголуп, тергөө аракеттерин жүргүзүү жагы Ош областынын прокуратурасынын тергөөчүсү катары мага тапшырылган. Бүгүнкү күндө тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Тергөө аракеттеринин жыйынтыгы менен Ош электр ачык акционерлик коомунун тийиштүү кызматкерлеринин аракеттерине мыйзамдын чегинде юридикалык баалар берилет. Факты боюнча Ош облустук прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 245 беренеси менен кылмыш иши козголду. Тергөө жүргүзүлүүдө. Ал эми Ош электр тармактары ишканасынын жетекчиси айыптоону четке какпайт. Болгону аталган сумма ишкананын карызы катары турганын, мүмкүнчүлүк жаралса ишкерлерге кайтарылып берилерин кошумчалады. Ошондой эле каражат жеке кызыкчылыктарга эмес, мамлекеттик ишкананын муктаждыктарына колдонулган. Жок, бул жеке кызыкчылыктарга иштелген эмес. Бул акча ошол учурдагы төлөнбөй калган айлык майыналарга, ошол соцфонд карыздарына, налогтун карыздарына мекеменин эсебинен төлөнүп калган. Бул акча сөзсүз түрдө кайтарып бериле турган акча. Бул жок болуп кетпей турган акча. Башкы прокуратура 2022 жыл ичинде энергетика тармагындагы ишканаларды текшерип чыккан. Анда жалпы 46 кылмыш иши козголгон. Мында мамлекетке келтирилген материалдык зыян 878 миллион сомду түзгөн. Анын 49 миллион сому бюджетке кайтарылганы кабарланган. Коррупциялык иштерден зыяндын эң көп суммасы Ош электр ишканасына туура келерин башкы прокурор Курманкул Зулушев маалымат жыйынында билдирген. Акционерное общество болчу деген акционер. Аны текшеришкен жокпуз, бирок билемин бир жылдын ичинде 2-3 жолу текшерди да, 2-3 жолу кылмыш козголду. Анан ошо кылмыштын жыйынтыктары кандай болду? Бул мага белгисиз. Себеби сотко өткөндө биз угат элек, билет элек, сотко өтпөй эле жабылып кетти окшойт. Коррупция аз болуш үчүн колдонгон нерселерди ушулар. Ал эми Ош электро аябай бай организация болгондуктан алар уурдаганга, алар ошол мамлекеттин акчасын алып жегенге аябай жакшы шарт түзүлүп калган болчу. Жогорудагы иш боюнча бүгүнкү күндө тергөө аракеттери жүрүүдө. Анын жыйынтыгы менен Ош электр ачык акционердик коомунун тийиштүү кызматкерлеринин аракеттерине юридикалык баа берилет. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.